Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдардын ээси болгон жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ыйык Рамазан айы туурасында мубарак хадисинде "Мен сома Рамазана иман ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" деп хадис айткан. Бул хадистин мааниси кимде-ким Аллахтан чындап ишенип, Алладан жакшылык үмүт кылып, жакшылыкты күтүп Рамазанда ороза кармаса, анын ага чейинки күнөөлөрү кечирилет деген хадис айткан. Бардыгыбызды Аллахым ушул ыйык Рамазанда Аллага ишенүү менен, иман келтирүү менен туткан орозолорубузду Аллахым кабыл кылган болсун. Суроолор түшкөндүгүнө байланыштуу Россия жергесинде мекендештерибиздин суроо орозо питирлерди Кыргызстандын чечилген баада берсек болобу деген суроолор түшкөн. Мен ушулдан учурдан пайдаланып жооп берейин. Жок, Кыргызстандагы чечилген фатва Кыргызстанда, Россия жергесинде эмгектенип жаткан ар бир шаардагы чечилген муфтияттын фатвалары бар, ошого карап берилет. Москва жергесинде, Москва шаарында муфтият менен биргеликте биз ошол ар бир адамга 150, 500, 800дөн фатва чыккан. Биз календар аркылуу да жарыя кылдык. Орозо питирдин пайдасы бул өтө чоң. Аллах Тааланын өкүмдөрүнөн болгон важып амалдарына кирет. Ар бир адам башына берилет. Орозодо кетирген кемчиликтерибизге болгон бир кафарат, бир каталарыбызды, күнөөлөрүбүздүн кечирилишине, жан бергенде жандын асан берилишине, кабырда бир нуру болушуна, жана ошондой эле Аллах Тааланын алдында ыраазылыгын табыштыкта мүмкүн болушунча мүмкүнчүлүгү чектелген кембагал жетим жесирлердин да үй бүлөлөрүнө курсанчылык тартуулоо максатында ушуну бериле турган болсок, Аллах Таала разы болот, Аллах Таала кабыл кылган болот. Бардыгыбыздын ушул амалдарыбызды кылышка мүмкүнчүлүк берген Аллага дагы бир жолу мактоо айтабыз. Ушул жакшы амалдарыбызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бардыгыңыздардын туткан орозоңуздарды, кылган жакшы амалдарыңыздарды, кылган дубаларыңызды Аллахым кабыл кылган болсун. Ааламыбыз тынч болсун, ааламдын ичинде Кыргызстаныбыз тынч болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.